Understanding able to honor the national anthem of Kyrgyz Republic. Урматтуу айымдарыңыздар, Кыргыз Республикасынын мамлекеттик гимни жаңырады. Кутмандуу кечиңиздер менен урматтуу футбол сүйүүчүлөрү, Бишкек шаарындагы Дөлөн Өмүрзаков атындагы стадиондо 17 жашка чейинки курама командалар арасында Азия кубогунун финалдык баскычына чыгуу үчүн тандоо алуу беттештери уланууда. Назарында Кыргызстан курама командасы азыр экинчи беттешинде турат жана атаандашы Пакистан командасы. Биздин командага азыр 3 ұпай керек турат дегенде бир командага атайын топтолуп, мына эми жаштар курама командасы катарында ушул расмий эле алып беттешке алгачкы иретте чыгып жатышат. Андыктан биринчи беттеште Бауырдың командасында толкундоо болду өңдөнөт Йеменге каршы оюнда. Анда башка тартип түшүндүрсө болот. Ошол жеңил өзасын. Алстан соку бар, Даниэль Кулуев. Бул оюнчунун толкундоосу бүтө элек өңдү. Алстан соку uzatылды. Мухаммед Мустафа беттеште эсеп сандарын ачууда. Тилекке каршы өз дарбазабызга голду өткөрүп алдык. Даниэль Кулуев бул эпизоддо эртерээк унутуш керек дагы, беттешти улантуу керек. Алстан узатылган соку мындай каталарды дүйнөлүк дарбазачылар да кетирет. Кайтарууга аракет кылган экен. Пакистан командасынын 6 номердеги оюнчусу Мухаммед Мустафа. Өтө оор ойго атам. Бул жерде кандай комментарий бере алабыз? Азыр атаандаштын бөлүгүнө өттү. Туюп коргонууда. Пакистан жана каршы чабууга Кытай азыр. Албетте Абдуллага пас, Даниэль Кулуев баш менен ойноду. Дарбаза бош жана экинчи гол. Пакистан командасы Абдул Самат экинчи голду жаратууда. 23 мүнөт жана Даниэль Кулуевдин ишенимсиз оюну болууда. Азырынча сөз жок. Буту менен ойнош керек эле бул жерде. Же болбосо аутка чыгаш керек. Пакистан командасынын 9 номердеги оюнчусу Абдул Самат. Мунун жыйынтыгында бош калган дарбазага оңой эле голду жаратып койду Абдул Самат. Жыйынтыгында азыр 0-2. Пакистан оюнчулары коргонууда. Ариет Адилов, Патарочин жана Ишембаев. Гол! Улукбек Ишембаев Кыргызстан командасына алгачкы голун жаратты. 65-мүнөт. Дагы да осы убакыт кенен. Алга Кыргызстан. Мына ушинтип ойнош керек. Басымдын күчү менен Пакистан коргоочулары катага жол бере басты. Жыйынтыгында Улукбек Ишембаев жалпы эле тандоо турундагы Кыргызстан командасынын алгачкы голунун автору. Эсеп сандары 1-2. Узун буттар менен топко биринчи болуп жетип барган. Бул жерде негизи бар кайрадан. Алстан соку узатканга мүмкүнчүлүк. Каршы чабуулду азыр жокко чыгарыш керек бул жерде. Мухаммед Абдулла сол тараптан соку бар жана Мухаммед Иса 3-чү голду жаратууда.
Бұл чеки төңді. Пакистандық ойыншыларында қуанышында чек жоқ. Мұхаммед Абдулла қарсы чабуылды баштап берді. Жана голдық пастың авторы. Топты тоқтатпастан соққыдатылған Даниэль Кулуев. Команданы сақтай алған жоқ.